Саламатсыңарбы, балдарым. Манайыңар жакшыбы? Анда балдар, сабактарга кунт коюп катышабыз. Азыр бизде балдар кыргыз тили сабагы. Бүгүн күнгө 9 айынын 26-сы тема кептин түрлөрү боюнча машыгуу иштеди. Балдар, бүгүнкү сабакта силер кептин түрлөрү боюнча машыгуу жумуштарын аткара аласыңар. Кабыл алууңар, сүйлөө кеңейген, анан кол жазмаңар, сулуу жазууга калыптанасыңар. Бири-бириңерди сыйлоого тарбияланасыңар. Балдар, эске салабыз, кептин түрлөрү канчага бөлүнөт? Анда баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Силер эске түшүрдүңөр деген ойдомун. Балдар, анда жаратылыш деген текст сүрөттөрү менен турат. Мына ошол боюнча кептин түрлөрүн катыштырып текст түзөбүз. Жаратылыш деген текст боюнча кептин түрлөрүн байланыштырып, катыштырып текст түзүп көрөлү. Мен башын баштап окуп берейин силерге. Силер калганды улантып кала. Өсүмдүктөр, жаныбарлар жана адамдар жандуу жаратылыш деп аталышат. Анткени алар дем алышат, азыктанышат, өсүшөт, көбөйүшөт. Ал эми тоо, таш, күн, жылдыз, аба булар жансыз жаратылыш деп аталат. Балдар, силер андан ары улап кептин түрлөрүн катыштырып өз оюңарды толуктап жазасыңар. Үйгө тапшырма балдар, бул жерде сүрөт турат. Ошол сүрөткө силер тема коюп, өз алдыңарча кептин түрлөрүн катыштырып, текст түзүп, мага жөнөткүлө. Саламатта калгыла балдар.